Саламатсыздарбы? Мен Гүлнура Нурмаматовамын, мен иштеп жүргөн бухгалтермин. Бүгүн патентти кантип алуу керек, жеке ишкерге кантип күбөлүк алуу керектиги тууралуу айтып берем. Эгер сиздин жүгүртүүңүз 8 миллион сомдон ашпаса, ишкердүүлүктү сиз патент менен баштасаңыз болот. Бул үчүн сиз патент боюнча ишмердүүлүк түрүнүн бекитилген тизмегинен тиешелүү түрдү тандап алышыңыз керек. Патенттин ставкаларын сиз мамлекеттик салык кызматынын sti.gov.kg сайтынан тапсаңыз болот. Патентти биринчи жолу алаарда сиз ишкердүүлүк жүргүзгөн жер боюнча аймактык салык органына кайрылышыңыз керек. Арызга өз колуңузду коюп, 3-4 өлчөмүндөгү фотосүрөттү, паспорттун көчүрмөсүн тиркеп беришиңиз керек. Салык төлөөчүлөргө арызды ошол эле sti.gov.kg сайтынан тапса болот. Ушул арызды көчүрүп алып толтурасыз, принтерден чыгарып алып, салык органына барасыз. Салык органы арыз түшкөн күндөн баштап 1 күнүн ичинде арызды карап, оң жагынан чечилсе, сиз ошол эле күнү патент аласыз. Бул үчүн сиз патенттин ставкасын жана камсыздандыруу полисин төлөйсүз. Кийин сиз электрондук патент жана электрондук камсыздандыруу полисин ала аласыз. Электрондук патентти салык органына же өз алдынча жеке кабинет аркылуу кайрылып алса болот. Салык инспектору сиздин кайрылууңузду карап чыгып, сизге QR-код берет. Ошол код боюнча төлөм жүргүзөсүз. Анан сиз квитанцияны бергенден кийин салык инспектору сизге электрондук патентти чыгарып берет. Өз алдынча электрондук патент алуу үчүн жеке кабинетке кирүүгө мүмкүндүк алуу керек. Ал үчүн salык.kg сайтынан маалымат системасына мүмкүндүк берүү жөнүндө арызды чыгарып алуу керек. Ушул арызды толтуруп, салык органына бериш керек. Мүмкүндүк алгандан кийин патентти жана камсыздандыруу полисин өз алдынча сатып алса болот. Сайтта ар бир кадам менен нускама бар. Ошондой эле видео сабактар жазылган. Ал жерде арызды кантип толтуруу жөнүндө кенен сүрөттөлүп айтылат. Электрондук патент түзүлүп жаткан эле күнү төлөмдү жүргүзүү керектигин эсиңизден чыгарбаңыз. Ошондой эле сиз электрондук патентти Mbank жана Megapay тиркемелеринин жардамы менен алсаңыздар болот. Ишкердүүлүктү токтоткон учурда салык органына салык төлөөчүнүн каттоосун жокко чыгаруу арызын берүү керек. Бул үчүн sti.gov.kg сайтынан арызды көчүрүп алып, толтуруп, салык органына берүү керек. Патенттин негизинде иштеген жеке ишкерлер 1 апрелге чейин бирдиктүү салык декларациясын тапшыруулары керек. Декларация электрондук түрдө жеке кабинет аркылуу берилет. Эгер жалданма жумушчулар бар болсо, ай сайын киреше салыгы боюнча отчет берүү керек жана жеке кабинет аркылуу мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун каражаттары боюнча 161 форма боюнча отчет берүү керек. Эгер тиешелүү патент жок болсо, жүгүртүү 8 миллион сомдон ашык болсо, анда жеке ишкер катары каттоодон өтүп, жеке ишкердин күбөлүгүн алса болот. Бул үчүн сиз Кыргыз Республикасынын экономикалык ишмердүүлүктүн түрлөрүнүн мамлекеттик классификаторуна ылайык ишмердүүлүк түрүн тандап алышыңыз керек. Бул классификаторду сиз интернетте gs.com'нун сайтынан тапсаңыз болот. Каттоо салык органына катталган жери же негизги экономикалык ишмердүүлүк жүргүзгөн жери боюнча арыз берүү жолу менен жүргүзүлөт. Арызга паспорттун көчүрмөсү тиркелет. Бул арызды сиз sti.gov.kg сайтынан көчүрүп алсаңыз болот. Бул арызды сиз sti.gov.kg сайтынан көчүрүп алсаңыз болот. 3 жумушчу күнүнүн ичинде жеке ишкердин катталгандыгы жөнүндө күбөлүк берилет. Ишмердүүлүктүн негизги түрүнө кошумча түрлөрдү кошсо болот. Жеке ишкер эгер жүгүртүүсү 30 миллион сомдон ашпаса, жалпы салыктык тартипти же бирдей салыктын негизинде салык салуунун жөнөкөйлөштүргөн системасын тандап алса болот. Бирдей салыктын жөнөкөйлөштүргөн системасын карайбыз. Жеке ишкер ишмердүүлүгүнүн түрүнө жараша ставкалар боюнча салык төлөйт. Салыктын ставкалары жана өлчөмдөрү Кыргыз Республикасынын салык кодексинин 423 беренесинде аныкталган. Бирдей салыкты эсептөө үчүн салыктык база болуп, сатуудан түшкөн акча эсептелет. Башкача айтканда, түшкөн бардык акчадан сиз ишмердүүлүгүңүздүн түрүнө жараша ставкалар боюнча бирдей салык төлөшүңүз керек. Бирдей салык боюнча отчет квартал сайын жеке кабинет аркылуу берилет. Ошондой эле жеке ишкерлер отчеттук жылдан кийинки жылдын 1 майына чейин бирдиктүү салык декларациясын берүүсү керек. Жеке ишкерлер ай сайын бирдей форма менен форма STI 161 киреше салыгы
жана мамлекеттик социалдык камсыздандыруунун каражаттары боюнча отчет берүүлөрү керек. Ошондой эле нолдук отчетторду дагы. Эгер сиздин эч кандай кыймылыңыз жок болсо дагы, сиз нолдук отчетторду беришиңиз керек. Бардык отчеттор жеке кабинет аркылуу электрондук түрдө берилет. Жеке кабинетке мүмкүнчүлүк алуу так эле патент алгандай болот. Ишкердик токтотулган учурларда, ошондой эле салык төлөөчүнүн каттоосун жокко чыгаруу боюнча салык органына арыз берүү керек. Арызды sti.gov.kg сайтынан жүктөп алып, толтурасыңар жана салык органына бересиңер. Жеке ишкерди жабуу жол-жобосу татаалыраак жана узак убакыт талап кылышы мүмкүн. Товар саткан же калкка кызмат көрсөткөн жеке ишкер ишмердүүлүгүнүн түрүнө карабастан контролдук кассалык машиналарды колдонулары керек. Товар, кызмат саткан же калкка кызмат көрсөткөн жеке ишкер үчүн 2022 жылы 0% өлчөмүндө ставка белгиленген. Бул ставка жаңы катталган жеке ишкер үчүн. 2022 жылы катталгандар же салык салуунун жөнөкөйлөштүргөн системасына өткөндөргө. Ошондой эле акыркы 12 айда сатуудан түшкөн акчасы 8 миллион сомдон ашпаган жеке ишкерлер жана контролдук касса машиналарын колдонгондорго тиешелүү. Эмдиги жылдан баштап мындай жеке ишкерлер үчүн бирдей салыктын ставкасы 1% болот. 2024 жылы 2% болот. 2025 жылдан баштап накталай эмес төлөмдөр боюнча 4%га жетет. Накталай төлөмдөр боюнча 6% болот. Мындай жеке ишкерлер 2022 жылдан 2024 жылга чейинки салык мезгилдери үчүн бирдей салык боюнча отчеттон бошотулушат. Салыктар бул башында эле кыйын. Эгер сиз бир жолу түшүнүп алсаңыз, кийин көп убакыт коротпой каласыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.